Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү темабыз буруш бөлчөктөрдү аралаш сандарга айландырат экенбиз. Ошондо 11-ди биз экиге бөлүп туруп анан жазып коюшубуз керек да. Ошондо 11-ди мисалы үчүн экиге бөлсөк, эки жерде 5тен берсек 10 болот. Кемитсек 1 калдык калат. Ошондо могу чыккан сан бүтүн болот. 5 бүтүн. Бөлчөк сызын сызабызда бул 2-ни бул жакка жазабыз. Анан калдык 1-ди бул жакка жазабыз. 5 бүтүн 2ден 1. 23-тü 3-кө бөлөбүз. Так, 3-кө бөлсөк, 2-ге 3-тü кошсок 5 болот, 5 3-кө бөлүнбөйт. Демек сөз калдыктуу түрдө бөлүнбөгөнүн түшүнөбүз. 3 жерде так 8 24 болот. 3 жерде 7ден берсек 21 болот, Ошондо 3төн 1ди алсак 2 болот, 2ден 2-ни алсак 0. Ошондо 7 бүтүн бул 3-түн өзүн бул жакка жазабыз. Анан бул калдыкты үстүнө жазып коебуз. 7 бүтүн 3төн 2 31-ди 4-кө бөлөбүз. Так, 31-ди 4-кө бөлсөк 7ден беребиз, 4 жерде 7 28 болот. Көрүңөр, таблицаны жакшы билишиңер керек да. Ошондо мындан 1ди карызга сурасак 11 болот, 11ден 8ди алсак 3 болот. Бул жерде 3төн 1ди карызга сураган үчүн 2 калды. 2ден 2-ни алсак 0. Демек 7 бүтүн 4-түн өзүн жазабыз. Бул жакканан калдыгы 3 болду. Бул жакка жазабыз. 7 бүтүн 4төн 3. 14-тү 5-ке бөлөбүз. Так. 14-тү 5-ке бөлсөк 3төн берсем 15 болуп ашып кетет. Ошондуктан 2ден берем. 5 жерде 2 10 болот. 4 калдык калат экен. Ошондо 2 бүтүн бул жакка жазам. 5ти бул жакка өзүн жазам дагы. Анан калдык 4. Калдыкты алымына жазып коебуз. 53-тү дагы 6-га бөлсөк 6 жерде 8 48. 6 жерде 9 54 болот, Ошондуктан 8ден берсем 48 болот дагы. Бирди карызга сурайбыз. 13төн 8ди алсак 5 болот. Бул жерде 4 калдык. Карызга сураган үчүн 4төн 4 алсак 0. Демек 8 бүтүн 6-ны жазам. Анан калдык 5 экен. Калдыкты бөлүмүнө жазабыз, алымына жазабыз, Бул бөлүмүнө жазабыз. Бөлүмүн өзүнө эле көчүрүп жазып коебуз. 64-тү 7-ге бөлсөк 7 жерде 9 63 болот. Демек 8ден беребиз. 7 жерде 8 56 болот. 9 жок, тургула 64 экен, 9дан эле беребиз анда. 63 болот экен. 1 калдык калат экен, Так, 9дан бердик. Ошондо 9 бүтүн болот. 7-ни жазабыз. Анан калдык 1 болуп калды. Бул жакка жазабыз. 76-ны 8-ге бөлүш керек экен. 76-ны 8-ге бөлсөк 8 жерде 9 72 болот, түшүнбү? 4 калдык калат экен. 9 бүтүн 8-ди бул жакка, анан калдыкты алымына жазабыз. Анан 4 менен 8 экөө дагы кыскарат экен. Ошол себептен кыскартып койсок болот. 4-тү 4-кө бөлсөк 1, 8-ди 4-кө бөлсөк 2 болот. Ошондуктан 9 бүтүн 2ден 1 болот экен. Так, дагы калганын чыгарабыз. 88-ди 9-га бөлүшүбүз керек экен. 88-ди 9-га бөлсөк 9 жерде 9 81 болот, түшүнбү? Ошондо 7 калдык калат экен. 9 бүтүн 9 бүтүндү жаздык, бул жакка. Анан 9дун өзүн бул жакка жазабыз. Калдыгы 7 болду. 7-ни бул жакка. 26-ны 3-кө бөлөт экенбиз. 26-ны 3-кө бөлсөк 8ден берсек 8 жерде 3 24 болот. 2 калдык калат. 8 бүтүн 3-түн өзүн бул жакка жазам. Анан 2-ни алымына жазып коет экен. Демек, мына балдар, силер менен буруш бөлчөктү кайра аралаш санга келтирүүнү дагы үйрөнүп алдык. Себеби биз эсептерди буруш бөлчөккө айландырып алып, же болбосо акырында эсептер чыгарсак ушундай болуп калса, жоопторду карасак көрбөй кала турган болсок, ушундай кайра бөлүп, мындай аралаш сан формасына келтиргенди билишибиз керек экен. Аралашты кайра буга келтиргенди билишибиз керек экен. Бул техника. Техниканы
дайыма мындай автоматтык деңгээлге жеткирилиш керек да. Мисалы үчүн муну эгерде ушул айландырганды билбей аткан болсоңор болду, уже андан ары ишиңер жүрүшпөйт силер математика бөлүмүндөчү. Сөзсүз бул математика бөлүмүндө биринчи тепкичти курбай туруп экинчи тепкичке мисалы үчүн көтөрүлө албайсың деген сыяктуу да. Башка мисалы үчүн тарыхта үйрөнө берсек боло берет да. Мисалы орто кылымдын тарыхын үйрөнбөй туруп, анан Кыргызстандын тарыхын деле окусак боло берет, чынбы? Же географиядан Кыргызстандын географиясын окубай туруп, дүйнөлүк географияны окусак деле үйрөнө беребиз. А математикада бул так илим болот. Анан ошол техникалар бар экен. Буларды өздөштүрмөйүнчө андан ары кеткенге болбойт. Ошондуктан жакшылап видеону кайра көрүп чыгып, башкаларга да үйрөтүп, өзүңөр үйрөткөнгө эч ким жок болсо маңдайыңарга оюнчугуңарды отургузуп коюп же шапкаңарды коюп коюп анан кана ук мени, мына мындай болот деп ошого түшүндүрүп айтсаңар да болот экен да. Ошо кыскасы сүйлөп чыгар деп айткан бар го, ошол ой жүгүртүү кандай болуп атат. Мына мен бүт эсептердин баарын силерге сүйлөп чыгарып берип атам. Демек силер дагы карап, машыгып үйрөнүшүңөр керек. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.